Assalamu алейкум жалпы биздин көрөрмандар, Супер ТВнын көрөрмандары жана күйөрмандары. Бүгүн бизде өзгөчө сонун жаңылык Ош шаарында Шакировдордун тушоо кесүү концерти. Ал эми бүгүн бизде конокто алып баруучу Канимет красавчик чакыралы. Кош келдиң. Жакшысыңбы? Бүгүн концерт сени алып барат деп уктук. Жетилип кетти. Жас тамагыңыз ооруп аткан окшойт. Азыр тамакка көрүп атам да. Этияттаңыз. Концерт сизди алып барат деп уктук. Алып барам, кайра алып кетем. Кайра алып кетесиз. Концерт боюнча кандай бир жаңылыктарды, өзгөчөлүктөрдү көрөбүз? Башында чыгам, аягында кирем. Ортодо Шакировдор чакырасызбы? Ооба, жалаң Шакировдор чыгат, жалаң Шакировдор ырдайт. Бүгүн Шакировдордун майрамы болот. Шакировдор кол чабат, Шакировдор кошмой берет. Шакировдор жыргайт, ырдайт. Кыскасы Шакировдордун жакшылыгы экен, экөөбүздүн тиешебиз болуп экен. Анда кеттик. Кеттик анда. Бүгүн дал ушул Шакировдордун тушоо кесүү концертинен силерге репортаж чалдырабыз. Кеттик анда. Шакировдор, кидесиңер? Жеңиштин бүгүнкү тушоо кесүү концерти эң мыкты деңгээлде жакшынакай аншлактар менен өтүшүн каалайбыз. Кудайым колдоп, элдин алдында жүзүңөр жарык болуп, жаркын маанайда элге ушунчалык жакшы маанай тартуулап, концертиңер аябай сонун өтүп берсин, Кудай колдосун. Амин. Амин. Ошо бүгүнкү тушоо кесүү концерт ийгиликтүү өтсүн, жолуңар шыдыр болсун. Ушундан чоң сахналарга чыгып, бүгүнкү ушу концертибиз жакшы мыкты деңгээлде өтсүн. Ушу биздин залкар аталарыбыздын урбактары колдоп, жакшы концерт болсун, Бир нерсе калып кетти да, мына катышуучуларга анан алып баруучу да жакшы алып барсын. Амин. Урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, азыр биз буюрса концертибизди баштайбыз. Кеттик анда. Жакшынакай жаркыраган сахнада жылуу орундукта сиздер менен бизди амандаштырып, жүз көрүшүп турган жараткан Аллага чексиз шүгүрлөрдү айталы, мактоолорду айталы. Бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Шакировдордун үй бүлөсүндө чоң майрам. Бүгүнкү күн тарых беттерине жакшы гана таңбалар менен жазылып калышына сиздер жана биз себепчи болуп калабыз. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин жакындар, алыскы жакындан келген меймандар. Баарыңыздар бүгүнкү биздин Антене аттуу тушоо кесүү концертибизге кош келипсиздер. Бул жигиттер тууралуу айта кетейин, бойдок. Бойду көрдүңүздөр, бой десе бой бар. Каш десе каш бар. Үн десе үн бар. Hayzire gayzire, hayzire gayzire, kıynadın altının yolumuz hayzire, hayzire. Sızılma içtim, sırrımdan ayıdım, sen durmuş kurup gittiğinleri kıynalıp yürüm, kıynalıp yürüm, bakırayındım. Урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, азыркы учурда биз Жеңишбек менен Майрамбекти сырт калып чыктык. Эмнеге? Себебинин ичинде аябай бир сонун концерт болуп атат, ызычуу. Жигиттерге азыр алгачкы суроом берип турат да. Азыр формаларды алмаштырабыз азыр, көрүп аткан көрүүчүлөр формаларды алмаштырабыз азыр. Экинчи бөлүк, биринчи бөлүк аяктады, экинчи бөлүк азыр даярданып ушул
силерге интервью берип коелу деп чыгып калдык. Сон. Азыр экөөңүздөр тең сахнага чыктыңыздар, баягы аккордеон алыпчы. Чындап эле эл баягы жандуу чыгармаларга аябай суусап калыптыр да. Негизи кандай эле план боюнча 2 беле, 4 беле же 6 беле? Улам сайын эл суранып атты, ырдап атты. Негизинен жеңиш экөөбүз ошол 4 даярдаганбыз. Экөөсүн ырдадык, экөөсү ырдалган жок. Башка ошол элдин маанайына карап ошол 2ден чыгарма кошуп ырдадык. Ошол жеңиш программаны өзгөртүргенден мен дагы башка чыгармаларды аткардык. Жакшы буюрса. Мен ойлоп койдум да, жеңиш менен Майрамбектин бул батыл болду окшойт депчи. Кандай болду? Негизинен батыл эле эмес, ошол программадан сырткары номерлер болуп кетти. Ошол элдин купулуна толгон чыгармалар уже өзүбүз ойлоп ырдашка туура келип калды. Анан башында ошол 2 жай чыгарма болуп калганына байланыштуу бир аз эл жанагындай зеригип калды окшойт. Анан бир аз шаңбырак чыгармаларды ырдаганга туура келип калды. Негизи экөөбүздүн көпчүлүгү ошол бир тууган ойлошот. Себеби экөөбүздүн фамилиябыз окшош, бирок тамашалаш айтып калабыз. Ата башка, эне бөлөк бир тууганбыз депчи. Экөөбүз ошол бул чоң алайдан мен Кара Суудан группалашпыз, жөн гана доспуз. Группалашпыз деп атат да. Баягы группалашып окуп жүргөн учурда бир ойлонуп, жеңиш ушундай бир концерт берсек, зал толуу эл келсе, сонун болсо деп кыялчу элеңиздер. Биз студент кезден эле жеңиш экөөбүз Бишкекке фестивалдарга барып жүрөбүз. Ошондо деле айтчубуз, сүйлөшүбүз, буюрса ушундай чоң залдарда концерт беребиз. Чыгармачылык инициативасында болобуз деп. Ушул Кудай буюрса биринчи тепкичибиз. Мындан ары ийгиликтер боло берсин. Ушинтип кыялданып эле бүгүнкү биринчи Тушоо кечи концертибизди бердик. Ар дайым сүйлөшүбүз. 1 жыл алдың сүйлөшкөнбүз, ушул концерт беребиз, даярданалы деп. 2 ай алдың ошол жеңиш айтып даярданып уже концертибиз болду мына буюрса. Күнү түнү уктабай даярдандыңыздар, тынбай, көз ирмебей, Ошол 2 ай болду белгилегенибизге. Ошодон баштап уйку жок, жалган айтпайм, бир 4-5 килограммга арыктадык. Мен ошондой арыктадым, Майрамбек негизи эле арык болчу. Эми бул концертибизге 1,5 миллиондон ашык расход кетти буюрса. Билетибиз дагы ошо концерттин 50% актаган болсо, биздин чыгармачылык үчүн өзүбүз ушундай сахна жасалгаларын жасап, бийчилерибизди чакырып, тигиндей живой музыканттарды, группаларды чакырып, ушинтип эми 50%дан эле кетти го дейм акча. Билбейм, жеңиш эми 60%ын төлөп салам мен дегише. Келиңизчи. Негизи Майрамбек айтканда ошо 50%ын эле төлөдүк. Жаныбыздан кетти, калган ошол элдин жардамы менен, ошо билеттин сатылган жардам менен болду. Ошол Майрамбек айткандай 1,5 миллиондон ашык акча кетти. Ойлогонбуз ошондой эле кетет го деп. Анан биздин өзгөчөлүгү ушул эл үчүн койдук бул концертти. Өзүбүз үчүн эч нерсе калган жок. Бирөөсү ошол машинабызга бир 5 сомдук бензин куюп алабыз. Кетебиз. Көпчүлүк айтышты, мындай сахнаны биз көрө эле элек депчи. Түштүктө ошол номер 1 биз болдук го дейм. Куттайм. Рахмат. Эми жок болду. Бир дагы кемчиликсиз болгон жок. Бир гана өзүбүз сүйлөшүп аттык, өзүбүз жакшы уступайт этели деп. Чыгармалардын арасында сүй жөнүндө баягы тема козголуп кетти го. Анан экөөңүздөр тең ата-энеңиздер ушул концертке келди да. Анан сүй чыгармасын аткаруу силер үчүн оор болгон жокпу, кыйын болгон жокпу ата-энеңиздердин көзүнчө? Азыркы учурда ушул неме үйдөгүлөр жуучулукка барып, мындай тойдун аракетинде жүрүшөт. Анан ошол байланыштуу уялган деле жокпуз. Уже үйдө күнү ошол ачык эле сөз болот. Тигине кылабыз, мындай кылабыз, тойду сүйлөшүпчү. Биз эч кандай тартылган жокпуз. Кайра ошол ырдаганыбыз жакты болуш керек. Ушул эле суроо сизге. Эми Шакировдор, Жеңишбек менен Майрамбек, Шакировдор биргеликте Тушоо кесүү концертин берди. Эми чогуу биргеликте үйлөнөбү? Бир күндө. Аны билбейм, азыр эми Жеңиштин девушкасы даяр турат. Мен ушул сүй темасында көп ырдачу эмесмин ата-эненин алдында. Биз дагы эми бой жетип ушул үйлөнөрдүн астында үйлөнүшкө дагы аз убакыт калгансыйт. Ошон үчүн бүгүн тартынбай эле ырдап койдук сүй ырларын. Мен белгилегем, почти сентябрга белгилегем. Майрамбекте шанс бар. Ошол күнгө белгилесең болот. Бир күнгө кылсак болот, албетте. Сонун той болот. Ал үчүн бир чоң стадионго же ипподромго бериш керек да тойдучу. Концертке ушунча эл келди, эми тойго айтпай эле коелу. Көбүрөөк болуш керек, Буюрса. Азыр мен концерттен бир нерсени байкадым да. Сиздер ырдап чыккандан кийин баягы күйөрмандар же жакындарыңыз, туугандарыңыздар келип баягы ай деп кол кыстарып акчасын берип кетип атты. Ал акчаны эмне кылып атабыз? Ал акчаны көрсөтөйм. Жүрөт
тиги дос балдарга бергенбиз, ошол отчетун жазып бизге кайра беришет. Албетте улуңуздар Майрамбек мырзаны эрежеге жеткирген бизден Шакиров Максатул акебизге сөз берели. Кош келиңиз. Урматтуу туугандар, ушу балдарды шоу-биз концертине колдоп коштоп келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, балдарга ийгилик каалайбыз, сиздерге ден соолук каалайбыз. Кезекте Майрамбек элебиздің атасы Шакиров Задерден агабыз кайгыралы, келиңиз. Ассалаумағалейкум, урматтуу туугандарым, агайлар жамааты, туугандар, кала коңшу, баарыңызга куш келипсиздер. Мына бүгүн ушул уулубуздун чөгеси концерт болуп атат. Биз ушунчалык сүйүнүп толкунданып отурабыз, биздин семья. Не дейм, баарыңыздарга ден соолук каалайм, өмүрүңөр узун болсун, ушундай жакшы чөгеси концерттерге келе бериңиздер. Ушу жаштар бар болсун. Мына той башталды, да каласа үйлөсө дагы башталат, да каласа. Майрамбек элебизди жарык дүйнөгө алып келген, ак сүтүн берген биздин алтын долгон Нурсаадат апабызга микрофонду ыйгырайын. Келиңиз ата. Саламатсыздарбы? Сиздер биздин уулдарыбыз Майрамбектин, Жеңишбектин таланттарын сыйлап келип отурасыздар. Келип отурганыңыздарга чоң рахмат. Уулдарыбызга uzun ömür, çin dен соолук, өмүрлөрү өркүндөй берсин. Мен дүйнөдөгү баардык жакшы тилектерди, каалоолорду тилейм. Эми Жеңишбектей уулуңуздарды жарык дүйнөгө алып келген биздин Калим апабызга микрофонду ыйгырайын. Келиңиз апа. Рахмат. Кутмандуу кечиңиздерми, урматтуу ушул биздин балдарыбыз Жеңишбек менен Майрамбектин ушул шоу-кези концертине келип алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн сизге таазим, сиздерге. Бул жерде мына балдардын бул шоу-кези концерти бул алдын ала ушул чыгармачылыктагы эң байсалдуу жолдору байсалдуу болсун. Ошол биз эмелер эмне каалайбыз, ушулардын бактын каалайбыз да. Актылык айтып аткандай, ушу тез эле үйлөп койсок деп атабыз эми. Кудай кааласа. Тойго да келесиздер, урматтуу ушул биздин талантты бактап келген, ушулардын чыгармачылыгын сыйлап келген, жалпы ушул элибизге, Ош шаарынын жалпы элине, туугандарга, коллективдерге, баардыгыңызга биз ушул үй бүлөнүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Дүйнөдө эч бир жерде эненин мээриминдей мээрим табылбайт дейт. Дүйнөдө эч бир жерде эненин жүрөгүндөй жүрөк табылбайт дейт. Балага бир гана ата эне гана жамандык каалабайт дейт. Жашасын биздин ата энелер. Кол чаап коюңуздар ата энелерибизге. Кыргызстандан кийинбейм мен. Каяктан кийинесиз? Мен үйдөн десеңиз. Кээде автоунаадан, кээде ресторандан да. Мен чет мамлекеттен кийингенди жакшы көрөм көбүнчөчү. Эми кийимдерди алам да мен. Сиз кийимди каяктан алдыңыз?
Каяктан алды деп ойлойсуң. Канча калдың деп ойлойсуң. Канча алды деп ойлойсуң, көрүп атасың монда. Быйыл ушул костюм менен сезон тойлор буюрса. Актилек Айдаровдун чөнтөгүндө акчасы жок болуп калгандачы. Акчасы жок болуп калганда мындай сыр билгизбей калган учур болобу? Мындай. Конечно, мындай мен жакында неме алдым да, эрекс алдым да, жипчи. Анан мындай экен да. Чоң машина минсең, сен айткандай жаныңда 1 сомдо акча жок болсо деле, өзүңө байсып жүрөт экенсиң да, шаардын ичинде. Шаарыңыз болду. Шакеке мани бербейсиз. Шакеке мани бербей эле туугандар. Саатка тоже. Андай айдап жүрөт экенсиң катып. Мындай ылдый көзүң ылдый болот да, ал эмне десем да бак түшүп кетпедиби деп бакты карап. Шаардын ичинде мындай повод бербей, а так мындай ойлонуп калдым, ушу жип мингендердин көбүндө деле акча жок окшойт депчи. Бакты карап элечи. Бакты караганда кайра чөнтөктү ойлоп, настроение түшүп, секин айдап жанагы газды 3кө жеткирбейчи, 2ге жеткирбей, малый газ менен лишь бы көбүрөөк акча түшүп кетти, музыканы секин коюп койсун, айнек ачык болсун. Баарыңыздарга суроо. Бүгүн Актилек Айдаров дал ушул ата энем аттуу бага алгачкы жеке концертти канча алып барды деп ойлойсуңар? Бирок гонорар караганда мен көбүрөөк прибыль таптым бүгүн концерттенчи. Потому что ОШМП, Ош педагогикалык университетинде мен дагы студентмин. Мен контрактын 50%-ин төлөгөнүм 50%-ин төлө деп жүргөн да, жеңиш алгай да. Төлөп койдуңузбу, рахмат кылдыңызбы? Бүгүн ректор чыкты эле, анан ректор сендей таланттуу жигиттерди, биздин жигиттердин концертин алып барып аткан патриотторду биз университетибиз колдойбуз, контрагың төлөндү деди ректор. Азыр буларга гонорар бербей эле койгула деп. Өзү и так эле бербейт буларчы. Контракт канча эле? Контракт 22 000. 22 000 бүгүн төктүңүз. Бүгүн төгүп дароо эле бүттү. Дароо эле ректор бир оз айтты, шеп айтты, значит чечилди да. Сахнада айттым жеңишкечи, мага контракт деп чалбаган дедим. Ошондо мен биринчи курсту да бүтүп калдым. Сонун. Окутасызбы азыр? Окуп атам, биз эртең маданияттын мыктысын алып калышыбыз мүмкүн, эмгек сиңирип калышыбыз мүмкүн, ошон үчүн азыр окуп атабыз, ошо. Азыр концертибиз дагы соңуна келип жетти. Силерге жакты деген ишеничтебиз. Бүгүн биз Майрамбек жана Жеңишбек Шакировдордун тушоо кесүү концертин сиздерге жалпыңыздарга тартууладык. Атыжан Памир Даняров, көрүшкөнчө.